Камчыбек Ташиевди колдойбуз. Ошон үчүн бардыгыбыз Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге кам болуп, ушулар бизге башчы болуп, Кыргызстанды өнүк турат деп ишенебизби? Ишенебизби? Ар дайым биз ушуларды көздүн карагындай сактайбызбы? Кыргызстан тынч болсун, кыргыз мамлекети өнүгүп өсө берсин. Ошого биз Камчыбек Ташиев көмөк көрсөтүп салым кошобузбу? Кошобуз. Алла разы болсун. Биз кыргыздын жигиттери чыгат, кыркчоо чыгат. Кыркчоо чыгып барып эсин кара койгондугун өзүңөр көрөсүңөр. Токтоп тура Кыргызстанда тынччылык болсун. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса деген үмүттөнгөндөр бар. Алла таалам турат, Кудай турат. Урматтуу эл журт, дагы бир жолу силерди менен жолугуп турганыма сүйүнүп атамын, кубанып атамын. Кудай кааласа, ден соолукту Алла таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап, иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз, жеке өзүбүз, бала чагабыз үчүн эмес, силер үчүн. Бардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Ошондон силерге ден соолук тилеймин, жакшылыктар тилеймин. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Саясат кыла турган маал эмес азыр. Азыр Кыргызстандын бүтүндүгү керек бизге. Ошон үчүн топтолуп отурабыз биз. Топтолуп отуруп ушу элге үнүбүздү кузайлы, бийликке үнүбүздү кузайлы. Камчыбек Ташиевдин аркасында калың эл бар, Жети областынын эли бар, бизге окшогон патриот жигиттер бар. Мына Кыргызстан аябай өнүгүп атат. Ошону колдошубуз керек биз. Кайдыгер карабашыбыз керек. Саясат токтотуп турушубуз керек да. Биз ушуну эле суралабыз жогорку кеңештен. Жана ушу политиктерден ушуну суранабыз да. Ошол биздин топтолгон максатыбыз. Азыр ушундан пайдаланып элди дүрбөлөңгө салып атат да. Булар Кыргызстанга кыянаттык кылып аткан жери. Аны бардыгыбыз көрүп турабыз. Саясат кылып атат ушул нерсени. Ушуларды саясат кылып элдин көзүнө көрүнөйүн, угулайлы максат болуп атат. Булардын максаты ошол эле. Мен ушундай түшүнөм. Эл да ушундай түшүнөт деп ойлойм. Мына эл телевизордон ар биринин колунда телефон бар, YouTube'дан көрүп атат. Абдан жакшы иштерди кылып атат. Анан эми анча-мынча адамдар эле мурдакы бийликке жетпей калгандар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы элди козгоп атат. Элди биз чакырып кетер элек. Ушул айткандарына башка немеге ээлчибей, мына азыркы болуп аткан немени көрүп туруп, тынчтыкты каалайт элек. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Мамлекетибиздеги негизги маселелердин бири ушул ийгиликтерге жетиш үчүн эмне кылыш керек эле? Ошол ийгиликтерге тоскоол болгон ар түрдүү элементтерди жолдон алып салыш керек эле. Анын негизги ушул Кыргызстан мамлекетинин ийгилигине жетишкендиктерине тоскоол болгон негизги элементтердин бири бул уюшкан кылмыштуулук топ болгон. Уюшкан кылмыштуулук топ бардык жерде Кыргызстаныбыздын бардык жеринде чырмооктой чырмап, бардык мамлекеттик органдарды, эл журтту, жөнөкөй адамдарды чырмап, бизнесмендерди чырмап, ушундай чырмап алышкан. Алар ушунчалык жакшы структураны түзүшкөн, что
Kırgızstanda ikinci biйлик болуп калышкан. Мына ушол уюшкан кылмыштуу топту жок кылуу боюнча дагы өтө чоң иштер жүргүзүлдү акыркы бир 4-5 жылдын ичинде. Мына азыр бүгүн жыйынтыгы чыкты. Биз ачык айта алабыз. Бардык жерде ачыктан ачык, уялбастан эл журтка айтканга уже мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби эл аны баары сезип билип турат. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ мындан ары жок жана мындан ары болбойт деп айта алабыз. Мына азыр бир дагы жерде чордуймун деп положение смотрящий мен вор законмун деген адамдар кайда? Жок жана мындан ары болбойт эч качан. Кыргызстандын кайсыл булуң бурчунда болбосун. Айрыкча ушул маселе Ысык Көл областында көп өнүгүп кеткен. Себеби Ысык Көл облусу туристтик область. Бул жерге дүйнөнүн 4 булуңунан ар түрдүү адамдар келет. Бул жака өтө көп инвестиция келет. Мына ошондуктан ошол туристтик мекемелердин тегерегинде көптөгөн кылмышкерлер көбөйүп кеткен бул жакта. Кылмышкерлер топ менен болуп, группасы менен болуп, ондоп, жүздөп, миңдеп саналып кеткен. Мына бүгүнкү күндө Ысык Көлдө дагы кылмышкерлер жок болуп кетти деп айта албайм, бирок уюшкан кылмыштуулук жок. Ал эми анча-мынча калган, анча-мынча башын көтөргөн жанагы калыктыларын деп коёбуз, калдыктарынын бардыгын мындан ары жок кылабыз. Бизнесмендерибиз коркпостон, үркпөстөн жашынакай жай баракат өзүнүн пешенетери менен жумуштарын улантыш керек. Мындан ары эми мамлекетибиз тезирээк өнүгө баштайт. Тезирээк, бай ылдамдыкта темп менен өнүгө баштайт. Себеби уже алдыбыздагы жанагы башында айткан бизге тоскоолдук кылган элементтердин көпчүлүгү жок болду. Коррупционерлердин бардыгы коркуп отуруп калышты. Качып. Кылмышкерлер болсо жок кылынды. Эми мындан ары ынтымакта иштешибиз керек. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, ушул жерде мен кайрылып кетейин. Мына жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, облустагы президент өкүлдөрү, мэрлер, акимдер ар бириңер өзүңөрдүн участогуңарда ийгиликке жетпей турган болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Мен ачык эле айтайын. Жоопко тартыласыңар. Аким болсоң, ошол райондун территориясында жашаган эл үчүн кызмат кылыш керек. Элдин турмушун жакшыртуу үчүн кызмат кылыш керек. Жөн эле акиммин деп бул жерде 2 жыл отурдум, эми мени башка жумушка котор деп жана канча-мынча акимдер бар, ушинтип милдет кылгандары бар. Милдет кылбаш керек кылган ишиңерди. Мына баарыбыз ошо президенттин тапшырмасы дегенде күнү түн дебей чуркап иштеп жүрөбүз. Биздин максатыбыз элибиздин турмушу оңолсун. Ушу балыкчылыктар Кудай кааласа 1 жылдан кийин эмдиги жылы ушул маалдарга биз кыйла оңолдук. Шаарыбыз кыйла жакшырды. Мына сонун шаарда, сонун жерде жашап калдык. Бүт биздин проблемаларыбыз чечилди деген сүйүнүчтүү кабарларды угуп калайлы биз. Ошон үчүн аракет кылабыз. Мына шаардын мэрине дагы ушул тапшырманы айтып кетемин. Тынч болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Кудайым тынччылыкты берип, жакшылыктар болсо, дагы көптөгөн ийгиликтер жетебиз деген үмүттөмүн. Рахмат баарыңыздарга.